Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Кийинки сабагыбызга киришебиз. Бүгүнкү сабак ихфа шафавия. Сүкүндүү мимдеги 3 эреженин экинчиси. Кимде ким буга чейин биздин сабагыбызды идгам шафавия тууралуу же гунналуу идгам мислайн эрежеси тууралуу көрө элек болгон болсо, анда төмөнкү ссылка аркылуу кирсин дагы биринчи ушуну көрүп алып, андан кийин бул сабакты көрсө түшүнүктүү болот. Ихфа шафавия дегенде биз кандай түшүнөбүз? Эрежеси. Сүкүндүү мим бә тамгасына жолуккан болсо, мимди бә тамгасынын чыга турган жерине жашырып, ихфа кылып окуйбуз. Биринчи мисалды карасак, жазылып турат. Я'тасим биллахи. Же я'тасим биллахи. Токтосок да болот. Сүкүндүү мим. Адатта айтып өткөнүбүздөй бул жерде дагы сүкүн бар. Я'тасим биллахи. Эгер мим мимге жолукса, мимди мимдин ичине киргизип, анда дымак менен окудук эле. А бул жерде болсо, мимди бәнин чыга турган жерине жашырабыз. Бә, кайсыл жерден айтылат? Бә, эки эриндин ортосунан. Чыга турган махражы, тамганын ооздон чыга турган орду бә, эки эриндин ортосунда. Ошон үчүн темадагы ихфа, жашыруу кайсыл жерге? Шафавия, эки эриндин ортосунда. Кантип? Я'тасим билlah. Өтө көп эмес. Я'тасим билlah. Бүттү. Я'тасим билlah. Же көпчүлүк адамдар билген Алам таро кейфа фа'ла rabbuka би асхабил фил деген сүрө бар. Ошол сүрөдөгү акыркы аяттарында тарумихим бихижара деген аят бар. Тарумихим бихижаратин. Ошол жердеги мим, сүкүндүү мим бә тамгасына жолугат. Ушул жерде дагы ихфа шафавия эрежеси бар. Куранда сүкүн койбой атайын ушундай жазылат. Мен ошондой жазганга аракет кылдык. Тарумихим бихижара. Тарумихим бихижара. Бирок өкүнүчтүүсү көпчүлүк адамдар ушул мимди окуп атканда толук түрдө эле мимге жолукканда кантип бири-бирине киргизип, эринди жаап окуган болсо, ошонтип окуп коебуз да. Тарумихим деп окуйбуз. Бул эми өтө ката деп айтуудан алыспыз, бирок эреже боюнча салганда туура эмес болуп калат. Анткени мимге жолукса гана ошо эриндер бири-бирине биригип кармалып окулат. Тарумихим. Ал эми бәгө жолукканда мимди бәнин чыга турган жерине жашырып. Мындайча айтканда, бәни дароо оңой айтып бере турган. Бә эки эриндин ортосуна чыгып атат ушул жерге. Тарумихим бихижара. Тарумихим бихижара. Эриндерди бири-бирине тийип, тийбеген аралыкта бир аз кармап туруу. Үчүнчү мисалда ушул эле сыяктуу. Роббухум бил гайб. Rabbuhum bil gayb. Урматтуу көрөрман, сиз үчүн сабагыбыз түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Кудай таала жардам берсин бардыгыбызга. Алып аткан илимдерибиз пайдалуу болсун.